Assalamu алейкум, саламатсыздарбы? Азыр мен РСК жаңы катты алып, эмнеден башташты билбей аткандар үчүн кыскача маалымат берейин деп атамын. Эми новичоктон баштай турган болсок, новичоктон баштап 33%ке чейинки биздеги кадамдар боюнча биз биринчи РСК регистрация болдук. Жаңы новичок болуп, жаңы адам болуп катталдык. Жаңы адам болуп катталгандан кийин бизде эки тандоо болот. Биринчиси 3000 сомго продукция сатып алсак, бизге бир белек кошуп берет заказыбызга. Ушул 3000 сомдук алган товарыбызга плюс бир продукцияны белекке кошуп берет компания. Эгер 6000 сомго заказ кетире турган болсок, анда 3 продукцияны белекке кошуп берет компания. Биз мына ушинтип компанияга регистрация болгондон кийин өзүбүз үчүн биринчи орунда продукция сатып алышыбыз керек. Эгер иштеп баштаймын дей турган болсоңуздар, компаниядан иштеп, айлыкка чыгып акча табамын деген болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө ушул өзүңүздөр үчүн продукция сатып алып активация болушуңуздар керек компанияда. Активация болгондон кийин бизде бал чогултуп башташыбыз керек. Биз канча бал чогултсак, биз ошол статуска жетебиз. Биз канча статусубуз жогору болсо, бизге түшө турган доход дагы көбөйүп кете берет. Например, сиз 10 бал чогулттуңуз. 10 бал чогулткандан кийин сиз 10% болосуз компанияда. 30 бал чогулттуңуз, 30 бал чогулткандан кийин 15%. Мына ошентип сиздин балыңыз канча жогорулаган сайын сиздин статусуңуз дагы өсүп кете берет. Сиздин статусуңуз канча өскөн сайын сизге түшө турган акчалар дагы өсүп кете берет. Эми акча кандай түшөт? Сиз 10 балды жасадыңыз. 10 балды жасагандан кийин сиз 10% статуске берилди. 10% болуп калдыңыз. 10% болгондон баштап сизге артыңыздан канча адам келсе, канча адам продукция сатып алса, ошолордун заказынан 10% акча түшүп баштайт. Например, сиздин артыңыздан бир адам катталды, ал адам катталган адам 5000 сомго продукция сатып алды. 5000 сомдун 10% 500 сом болот, туурабы? Ошондо сизге катталган кишиден уже 500 сом акча түшөт. Эми сиз, например, 21%-тесиз. 21% болгонуңузда, эми дагы бир адам катталды, 21%ке чыккандан баштап сизде эсептелип баштайт. Бир адам катталды, ал адам 5000 сом продукция сатып алды, сизге сразу 1000 сом түшүп калат. 1000 сом. Ушул сиздин канча статусуңуз жогору болгон сайын сизге түшө турган акчалар дагы көбөйүп кете берет. Эми команда түзүп иштеш керек. Бул жакта команда түзүп иштегендин пайдаларын айтып кетем азыр мен. Например, бул сизсиз. Бул жакта сизсиз. Сиз өзүңүз жалгызсыз. Өзүңүз жалгыз 10 балды, 30 балды, 60 балды, 120, 200 балды өзүңүз жалгыз жасай албайсыз, туурабы? Эми сиз команда түзүп, ушул балдарды оңой эле жасап, оңой эле ушул статустарга чыгып, оңой эле сиз компанияда доходко жетсеңиздер болот. Эми кандай? Сиз өзүңүздүн артыңыздан өзүңүзгө окшогон кишилерден, мисалга 4 кишини жаздыңыз, өзүңүзгө окшогон кишилерден. Алар дагы өздөрү үчүн керектүү продукциялар сатып алды, сиз дагы сатып алгансыз. Ар бириңиздердин сатып алган продукцияларыңыздан сизге бал кошула берет. Мына ошентип бал кошулат. Бул киши 5000 сомго сатып алса, сизге бал түшөт, бул дагы сатып алса, сизге бал түшөт. Ошентип сиздин балыңыз команданын артынан уже чогулат бал. Анан бул кишилер дагы өздөрүнүн артынан дагы адамдарды жаза турган болсо, мисалы ушундай болуп, бул дагы өзүнүн артынан адамдарды жазат, бул дагы өзүнүн артынан, бул дагы ар бири өздөрүнүн артынан кишилерди жазган сайын, мисалы бул дагы уже 3-чү, 4-чү, 5-чи линия болуп кетип атат. Биринин артынан бири келип отуруп, силерге бал түшөт, бал чогула берет. Ошол жол менен силер иштесеңер, бир айда 200 бал, андан дагы көп балды жасасаңар болот. Ушул жол менен иштесеңер, команда түзүп иштесеңер. Бул ОЗ2 реклама деп коет бизде. ОЗ2 канча биз кишилерге айтып, канча кишилерди чогултканыңар сайын, алар биринин артынан бири келип отуруп, силерде команда өсөт. Команда өскөн сайын, силерде мүмкүнчүлүк 200 балды жасаганы, 120, андан дагы көп балды жасаганы силерде мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми булардын ар биринен силердин статусуңарга жараша силерге акча түшө берет.
түшкөн акчаларды личный кабинет айтылат, силер катталганыңарда ошол личный кабинеттен көрүп текшерип турсаңар болот. Ошол жактан бүт баардык маалыматтарды көрөсүңөр. Канча балл чогулганын, кимдин артынан ким катталды, кимден канча балл түштү, баардыгын өзүңөрдүн личный кабинетиңерден көрсөңөр болот. Биздин Ирсактыкы мындай пирамида эмес, маркетинг план пирамида эмес. Ар бир катталган киши ушул статустарга жетсе болот, балды жасап зарплатага чыкса болот. Кийинки видеодон ушул маркетинг план боюнча дагы кененирээк айтып беребиз. Бул пока мындай жаңы катталып, мындай баштайм дегендер үчүн маалымат.